Саламатсыздарбы достор. Менин атым Жолдубек. Мен күндөгүдөй эле видео тартып атам. 2-3 күнгө же неделябы точно билбей атам. Видео чыккан жок, анткени биз кардинальным образом пауза болуп калдык. Анын баары ар кандай мелкий ситуациялардын айынан, эми алардын баарын айтып кереги жок, потому что это жумушка не касательный иштер болчу, ошон үчүн биз бирге токтоп калдык. Бүгүн азыр болсо где-то 6:30-7 болуп калды примерно. Молодая гвардияда басып бартам. Эртең менен мындай басып, сейлеп, чурка бассам дагы, мен эми эртең мененки чурканы не очень жакшы көрбөйм. Кечкисин чурканы болот жакшы көрөм. Анткени ар кимдин натурасы ошондой, кээ бирөө кечинде чурканы жакшы көрөт, кээ бирөө эртең менен. Мен вот кечинде чурканы жакшы көрөм. Эртең мененки не очень денем ооруп берет. Айта турчу нерсе, биз азыркы учурда өткөндө мен айткам, что мороженый аппарат иштетели деп. Но ойлонуп көрсөк, мороженый аппарат алганга биринчиден данный момент, естественно, ачык айтканда эч кандай сумма жок. И болгон суммабызды тартсак дагы рассрочка алганга туура келип калат. Рассрочка алалы десек, это дополнительный кредиттин үстүнө кредит, и айына эчтеке иштебей эле ошо кредит төккөнгө акча кетет. Кредит төккөнгө средства кетет экен. Ал эми бир сөз менен айтканда инкубаторду кармап калганга, инкубатор деген бул 10 же 20 программисттен турган помещение болот. Помещение эмес, эми үйдө где биздин программисттер иштейт. Программисттерибиз бул азыркы учурда акырындык менен чогулуп атышат, чалып атат. Күндө бирден экиден звонок болот. Байке, мен ушундай опыты жок программистмин, мен алып коюңуз деген. Действительно, анын баары бизге керек. Опыты жок программисттердин баарын алып атабыз. Алганга туура келип атат. Аларды үйрөтүп атабыз. Бир сөз менен айтканда, мындай идея пайда болду. Идея болот, бул цель да болот. Бул как бы бир сөз менен айтканда задача да болот да. Мисалы, ойлонуп көрсөк, кечээ мындай случай болду, кечээ эмес, наркы күнү. Эми ачыгын айтып берейин, более искренне, чындыгында биз майдын баштарында бизде деген 110 000 сом бар болчу. Анан туура эмес вложениянын айынан биринчи бизнеске вложение кылдык, там где-то 110 000ден почти 20 000 жоготтук, дагы 100 где-то 90 000 чыгарып алдык. Кайра кийинки бизнес да бир бөлөк идеяга вложение кылдык. Ал жерден баягынын 60 000 эле чыгарып алдык, калганын жоготуп алдык. Андан кийин үчүнчү бизнеске салганда туура эмес салган экенбиз. Ойлонбой туруп, расчет кылбай туруп, конкуренттерди карабай туруп салган экенбиз, что вообще акчабыздын баарын жоготуп алдык. И получается, жумуштун аягында, что бизде вообще акча калбай калды. Даже элементарный жөн эле ичкен тамагыңа да акча калбай калды да. И буквально 2 күн мурда мындай случай болду, что бизде бир күнгө реально ичкенге акча калбай калды, эч кандай. И ал калбаган акчанын баарын, то есть калбаган акчанын баарын дейм да, ичкенге акча калбагандан кийин биз просто үйдө отурдук, не кылышты билбей. Саталы десек эч нерсе жок, кылалы десек жумушубуз да жок. Еще паузада турганбыз болчубуз. Анан биз не кыларыбызды билбей, ошол жөнүндө ойлондук. Еще плюс биз, менин таанышым бир Акай деген байке да айтты да, что акчаны по-любому эмнеси болсо дагы акчаны копейкага салып, банкка салып сактап коюш керек экен. Элдер аны на черный день деп айтышат, но на самом деле на черный день деген өзү жаман сөз, туура эмес сөз. Потому что ал акчанын баары эле только ошондой жамандыкка кетет. Жакшылык үчүн деп салып коюш керек, ал акча ошол именно жакшылыкка кетет. Плюс еще мен мо тегерек четиндеги локацияны көрүп алып, ушул жерде жашап туралы байкуш дебегиле. Жерде эмес, чындыр эле. Бул жибек жолу Молодая гвардиядагы жана молодежный парк дегендин могу өзү
могу жерде футбольный площадка, ар жагы болсо жаңы салынып аткан парк экен. Анын биягы болсо мындай болгон эски развальный дом экен. Азыр бияка келдим, потому что эң тынч эле жер ушул жер. Видео тартканга туура болот экен. Анан ошондон кийин бизге мага задача пайда болду, что если эмнеси болсо дагы хотя бы бир айлык минимум болгондо бир айлык өзүңдүн ошо жашаганга акчаң, тамагыңа акчаң, үй жолуңа акчаң топтоп койушуң керек экен. Мисалы бир адамга среднем 1000 сом кетет, туурабы? 1000 сом бир сөз менен айтканда мындай жыргап тамак ичсе болот, жыргап бир жашаган жериңди төлөсөң болот. Там жашаган жериң не обязательно, но ошол мисалы 15 000 квартирага төлөп койсоң, 30 000ден 15 000 бир ай жашаганга жеткирсең болот. Там тамак алып келип, жеп жашасаң болот, короче. Анан ошондуктан эң биринчи задача бул хоть кандай иш кылба, бизнес кыласыңбы, иштейсиңби, не кылсаң дагы именно ошол акчаны биринчи топтоп коюш керек экен. На всякий пожар, да? И топтогондон кийин сенде эч коркунуч жок, любой риск жаза берсең болот. То есть сен көчөдө калып калам, ачка калып калам деген коркунуч жок болот. Бир айлык, а потом 2 ай, а потом 3 ай, а потом 4 ай, анан 6 ай, анан 1 жыл болгондо 365 000 сом банкта улоо аякта сактайсыңар, ала ошол жакта турат. Ага ни в коем случае тийбейсиңер, пока силерде тамак акча жок калганда, жолуңарга акча жок калганда и жилиоңорго акча жок калганда, жашаган жериңерге акча жок калганда гана ал акчаны аласыңар. Ага чейин тийбейсиңер деген сыяктуу мысль менен жаны кылыш керек экен дедим да. Эми еще плюс задача койдум өзүмө, что мен эң биринчиси именно ошол капиталды, хотя бы ошол 3 нерсени обеспечить этчү капиталды мындай банкка сактап коем биринчиси 30 000. Ошону заработай, сактап коем. Негизгиси эки нерсени элдер айтып берет, көп финансовый грамотностьни үйрөткөн адамдар. Заработать каждый умеет, а сохранять, приумножить не каждый, депчи. На самом деле заработать деген тоже не каждый умеет. Элдин баары умеет только 10 000 сом, 15 000 сом зарплатага иштегенди, а мындай свободный жерден акча тапканды каждый билбейт. Ошондуктан биринчи ошол тапканды да үйрөнүш керек, и зато таап атканда дагы плюс ошол акчаны любой акча келеби ошону сохранять эткенди үйрөнүш керек. Мага чын эле наставниктерибиз, өзүбүздүн учителдерибиз ошол финансовый грамотность боюнча агайларыбыз көп айткан болчу. Акча сал, акча сал, акча сакта, акча чогулт. А биз ооба деп коюп, бияка чыккандан кийин оюм, зачем им, главный көп тапсаң эле болду да, мисалы там айына 50 000 тапсаң ошол эле нормально дечимин. Оказывается 50 000 табасың, конечно, 100 000 табасың дежечи. Но бир күнү именно ошол тапкан жагың токтоп калат, жабылып калат, счастливой случайности банкротизм болуп каласың и просто голый калган кезде түшүнөсүң да, что баягы ошону хотя бир 10 000 же 20 000 сактап койгонумда мен азыр ачка отурбайт болчумун, мен азыр ачка жүрбөйт болчумун деп. Вот ошондой инсайт кирди, и мен аны жасаймын и жаза баштадым. То есть это цель, мечта. Жана целдердин арасында бар. И еще плюс азыркы учурда мен жана айткандай, что биз мороженое аппарат алганда биз долгко огош петер кирет экенбиз. Огош петер минуска кетет экенбиз. Андан көрө мен анын ордуна сахарный вата алайын деп атам. Азыр многие айтышы мүмкүн, сахарный вата, ой, ал конкуренция көп. На самом деле сахарный ватада туура конкуренция көп, но сахарный ватаны башка креативный жол менен, башкача идея менен чыксаңар, анда действительно конкуренция вообще жок. Ал жагында жок. Ойлонуштуруп атабыз азыркы учурда. И пауза только понедельниктен башталат, 25-нен кийин пауза кое берилет. Ага чейин реально пауза болуп атат. Башка жумуштарды пробовать этип көрүп атабыз. Мисалы, оптом продажа сахаров дегенди пока ошол эле. Азыр лалафон менен иштеп атам, группалар менен иштеп атам. Дегенде возможно чыгып калар. Если арасында оптом сахар алчылар болсо бизге чалгыла. Биздин WhatsApp
номерибизди таап алсаңар эле бат эле болот, инстаграмдан деле таап алгыла бат эле. Ошондуктан достор, мен силерге советим, именно ушул видеодо советим, айтчу советим, хоть бале болосуңбу, хоть укмушсуңбу, корольсуңбу, бир 30 күн жашаганга акчаңды дайындап банкка салып кой. Ал көбөйбөйбү не важно, но главное 30 күндүк жашачу акчаңды тап и салып кой. Сен эгер жумушуң жоготсоң дагы, банкрот бизнес болуп калсаң дагы, сенде подушка бар да, что 30 күн сен кыйналбай жашайсың. Тамак жөнүндө ойлонбой, жилье жөнүндө ойлонбой, транспортуңду ойлонбой жашайсың. А именно ошол 30 күндүн ичинде кайра сен любой нерсеңди восстановить этип койсоң болот. Так что менин чоң советим сага. Көрүп туруңуздар дагы еще. Улана берет биздин видеолор.